Анда эмесе, урматтуу байкелер, кымбаттуу таш көмүрлүк мекендештер, мен сиздерге бир сиздердин жасап аткан ишке байланыштуу бир кыргыздын бир кичинекей чукул сөзү бар экен. Ошого токтолоюн. Кыргызда мындай бир сөз бар экен да, байкелер. Жакшы көргөн досунан мал аяган жигитпи? Эл четине жоо келсе жан аяган жигитпи дейт. Жакырлык, жакырчылык, сабатсыздык, тарбиясыздык, ыймансыздык мунун баардыгы биздин элибизге кол салган жоо сыяктуу да. Душман сыяктуу. Биздин тагдырыбызды талкалайт бул нерселер. Демек, ушул сыяктуу нерселер жоо кол салып аткан мезгилде анын үстүнө дагы бир айта кетчү нерсе, бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп жүрөсүздөр, идеологиялык жоо, идеологиялык душман, бул аябай чоң душман да. Биздин өзүбүздүн менталитетибизден алыстаткан, тарбиябыздан алыстаткан, ошол эле башка сырт батыш өлкөлөрүнөн келген ар кандай эмелер биздин жаштардын аң сезимин уулап, анан бизди баягы нукура кыргыздын табиятынан алыстатып, натыйжада бизди кол кылгысы келгендер бар да. Демек, ушул сыяктуу жоо келип турганда, биз көрсөк дагы көрмөксөн, билсек дагы билмексен болуп жүрө берсек, анда болбой калат. Анда болбой калат. Эр жигит эл четинде жоо бетинде. Бул дагы жоо. Идеологиялык жоо да бул. Демек, ошол келгенде биз тосушубуз керек. Бүгүн чара көрбөсөк, жаш балдарды алар аң сезимин булгаса, ууласа, эртең кеч болуп калат. Ошондуктан бүгүн чара көрүшүбүз керек, бүгүн кам көрүшүбүз керек эртеңки күн үчүн. Жана сөзүмдүн башында айтып кеткендей, завтра начинается сегодня дегендей, эртеңки күн үчүн бүгүн кам көрүш керек, келечек муун үчүн. Жакшы иш аракет баштапсыздар. Алла разы болсун. Кудай таалам ишиңиздерге, аракетиңиздерге берекет. Ошол өзүңүздүн кичинекей мекениңиздер таш көмүргө пайдаңыздар тийсин. Таш көмүргө карызсыздар, таш көмүрлүктөр. Ар ким өзүнүн мекенине карыз болгон сыяктуу эле, биз сиздер таш көмүр жергесине карызсыздар. Ошол жерден колуңуздардан келген жардамды аябай сиздердин пайдаңыздар тийсин таш көмүргө. Ар тараптуу. Кудай буйрса, сиздер кем болбойсуздар. Эч жериңе кемибейт. Анткени кыргыздар эмне дейт? Элге сунган жоголбойт. Элден жулган оңолбойт дейт. Элден жулгандар көрүп атабыз, кайякта жүрөт? Алар оңолбойт. Сиздер элге сунуп атасыздар, кызматыңыздарды, жардамыңыздарды, жана башка. Кудай буйрса, сиздер жоголбойсуздар. Кудай таалам сиздерди жоготпойт. Биздин даанышман бабалардын ушул сыяктуу накыл кептери негизи бизге түшүнүктүү, жетиштүү болуш керек. Бул жерде аят хадис айтышына кереги жок. Караш, кандай таң айтылган. Элге сунган жоголбойт, элден жулган оңолбойт деп бүттү. Кыска нуска. Ата бабаларыбыздан калган ушул накыл кепти эле биз тутсак, Кудай буйрса, бизге ушул жетиштүү болот. Анткени мунун ичинде аят дагы бар, мунун ичинде хадис дагы бар. Ишиңиздерге ийгилик, оорубаңыздар. Дайыма аманчылыкта, токчулукта, ыйман ынсап менен, акыл эс менен Кудай таалам берекелүү бир өмүр берсин баарыңызга.